Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Регион телеканалы алгачкы жолу түз эфирдик ишин баштайт. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү саясатчы, Ата журт саясий мекенчил партиясынын тең төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич болмокчу. Андыктан биздин бүгүнкү түз эфирдик суроолорго сиздер да катышып, WhatsApp номурларына суроолор жөнөтүп, түз байланыш аркылуу түз суроолорго жооп алсаңыздар болот. Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсызбы? Бир топ убакыттан бери ушул массалык маалымат каражаттарында, анын ичинен ушул айрыкча телевидениядан көп көрүнбөй калганыбыз байкалып турат. Биринчи эле суроолорубузду саясаттан баштай берсек, бул 2019-жыл сиз үчүн кайсыл кыргыз саясатындагы кайсыл окуялар сиз үчүн бир кубандырган окуя катары кабыл алынды, кайсы окуялар сиз үчүн кабатырга салган, бир мындай иренжиткен окуялар болуп калды? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми 2019 жылы аяктап атканда, мына Кудай буйруса дагы бир күндөн кийин 2020 жыл башталат. Ошол 2019 жылдын аягында сиздер менен жолугушуп, сиздердин суроолоруңузга жооп берип, жана кайсыл бир деңгээлде ошол жылдын бир өзүмдүн ишмердигим боюнча, партиянын ишмердиги боюнча отчет берип коюу үчүн мен ошол түз эфирге макулдугун бердим. Ошондуктан силерди дагы бүгүнкү биринчи жолу түз эфир уюштуруп аткан маарекелер менен куттуктаймын. Жана мындан ары да чоң ийгиликтерге жетиш керек. Эң негизгиси элге чындыкты, акыйкаттуулукту жана ачыктыкты жеткизүүгө аракет кылыш керек деген ойдо айтамын. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча 2019 жылдагы биздин мамлекетибизде болуп өткөн эң орчундуу кайсы окуялар бизди кубандырып жана кайсы окуялар бизди мындай кайгыга же болбосо мындай бир өкүнүчкө салды дегенде, негизинен мен айтаар элем, негизги биздин мен эле эмес, бир эле кыргыз мамлекетинин, кыргыз журтчулугунун, кыргыз коомчулугунун чоң мындай тынчсызданууга алып барган жана өтө чоң мындай бир жакшы эмес ойлорго алып барган окуялар бул 7-8 августтагы Кой Ташта болгон окуялар болуп эсептелет. Себеби ошол күндөгү болгон мындай кайгылуу окуялар, ошол күндөгү болгон маселелер бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көз алдында жаздымында калган жок турду да. Ал эми кубандырган кайсы маселе? Кубандырган, мен негизги бир маселени айтып кетер элем. Бул кыргыз мамлекетиндеги элибиздин ийгилиги. Кайсы ийгилик? Мына бир негизги ийгиликтердин бири быйылкы жылы биздин мамлекетибизде эки чоң негизги ийгилик болду. Бул мамлекетибизде дүйнөдө биринчи, то есть мамлекетибиздин тарыхында биринчи жолу ошо аялдар арасындагы Айсулуу Тыныбекованын дүйнөнүн чемпион болгондугу. Бул ар бир кыргыздын, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө жылуулук салды, үмүт салды. Жана биздин мамлекетибиздеги эртең келечек үчүн аракеттер болду. Жана ушул кубанычтардын эле арты менен экинчи бир чоң ийгилик жаштар арасындагы бокс боюнча Азиянын чемпиону болуп Нурайдин Рустамбек уулу болду. Нурайдин жаштыгына карабастан, 18 жаштык жашына карабастан мамлекетибиздин туусун эң жогорку деңгээлге көтөрдү. Ошол жерде жаштарыбыздын эртең келечеги бардыгын, Кыргызстаныбыздын ушу жаштарыбыз менен биргеликте чоң ийгиликке жетишерине биз көзүбүз жетти. Жана чоң кубанып отурабыз. Ушул Атамбаевдин камакка алынышы, деги ошол Кой Таш окуясынын иликтениши, ушул ситуациялар боюнча сиз кандай көз караштасыз? Негизинен быйылкы жыл ошол азыркы бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздин башчысы Сооронбай Шарипович менен мурдагы президент Алмазбек Шаршеновичтин экөөнүн тирешкен жана ошо тирешкен жылынын бир кайсы бир деңгээлде аягына чыккан окуясы болду да. Аягына чыккан окуясы болду. Ошондуктан мен мына сиздин суроолоруңузду мага мындай ачык түз бергениңизге
бир жагынан ыраазы болуп атам. Себеби биз бул жерде ачык даана таксындай жоо берели деген сөз бар да. Кимдир бирөөнү прикрывать этип, кимдир бирөөнү мактап, кимдир бирөөнү бир жакшылап эмес, ушул мезгилде так ачык жоо берейин деген оюм бар да мен. Бул жерге чыгып эле мына экранга чыгып эле бир экрандан көрүнөйүн деген ой жок. Мен ачык айтайын да. Ошон үчүн кээ бир айткан сөздөрүм мүмкүн кээ бир адамдарга катуураак тийип калар. Мүмкүн кээ бир адамдарды кубантып жана кээ бир адамдарды өкүнтүп коюшу мүмкүн да. Бирок ошого карабастан мен өз оюмду ачык билдиргенге аракет кылам. Эми Алмазбек Атамбаев жөнүндө. Атамбаев бүгүнкү күндө камакта. Кечээки Кыргыз мамлекетинин президенти. Алмазбек Шаршеновичтин тушунда 2010 жылдан 2017 жылга чейин почти 7 жыл. 7 жыл мен түк куугунтукта жүрдүм да. Ошондон 2011ден 2011-2012 депутат болгон күндө дагы ошол депутат болуп туруп дагы көптөгөн куугунтуктарды жеп келдик да. Себеби биздин эң башкы эле күнөөбүз биз ошол режимге, Атамбаевдин режимине баш ийген жокпуз. Атамбаевдин режимине моюн сунуп берген жокпуз. Убактылуу өкмөттүн койгон позицияларын, аткарган позицияларын биз туура эмес деп бааладык дагы, ошого каршы өзүбүздүн позициябызды билдирип, элдин арасында ачыктан айкын саясий күрөшкө чыктык. Жана ошол саясий күрөшүбүздү аягына чейин кармадык. 2017 жылы жаңы президент шайланганга чейин биз ошол Атамбаевдин жүргүзгөн саясатына, Атамбаевдин кылган ишине каршы болуп келдик. Ал эми куугунтук боюнча айта турган болсок, куугунтукту көп эле адам ошол жерде көрдү. Эң негизги куугунтукту Ата журт партиясы көрдү. Ата журт партиясынан 14 депутат камалды. 14 депутатка бир эле партиядан кылмыш иш ачылып, көпчүлүгү камалды. Көпчүлүгү кылмыш ишин негизинде соттолду. Бул өтө чоң куугунтук болуп эсептелинет да. Себеби биздин күнөөбүз, биз 2010 жылы революция менен келген, революцияны жеңип келген, то есть биз бийликти колубузга алдык деген партияларды жеңип чыктык. Бул СДПК партиясын жеңип чыктык, Атамекен партиясын жеңип чыктык, жана башка партиялардын баарын жеңип чыктык. Ушул күнөөбүз үчүн биз чоң куугунтукка алындык дагы. Бирок куугунтукка алынганда дагы биз багынып берген жокпуз. Аягына чейин күрөштүк. Камалып чыксак дагы күрөштүк. Акталып дагы чыктык. То есть токтоп карап калган жерибиз жок да. Ал эми куугунтуктун ар түрдүү түрлөрү болду. Мен жеке өзүмө айта турган болсом, кылынган куугунтук айта турган болсом, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен өзүм дагы түрмөгө отуруп чыктым. Түрмөгө отуруп чыкканда түрмөдөн эч кандай бир сынып калган жерибиз жок. Түрмөдөн эч кандай бир коркуп, качып же болбосо бир башка маселелерге барган жокпуз. Мыйзамдын чегинде сот залынан акталып чыктык. Бул жападан жалгыз биз гана акталып чыктык сот залынан. Башка бир дагы саясатчы, Атамбаев маалында дагы, азыркы бийлик маалында дагы, ушуга чейинки бийлик маалында дагы сот залынан акталып чыккан саясатчы болгон эмес. Андан сырткары 2012 жылы ошол бизди куугунтуктап камагандан кийин биз мамлекетте коррупция кылып камалган жокпуз. Мамлекеттин байлыгын урдап камалган жокпуз. Же кайсыл бир деңгээлде чыккынчылык кылып, же бир чоң кылмыш кылып, бир жеке адамга карата кылмыштарды кылып камалган жокпуз. Биз ушу коомдогу туруксуздукту айтабыз деп, Кумтор маселесинин оңго чечилбей атканын айтабыз деп, Кумтор маселесинин таландыда калганын айтабыз деп, биздин кен байлыктарыбыз ошо башка мамлекеттин текшилуундардын негизинде таланып атканын айтабыз деп камалдык да. Бирок андан сырткары мен жеке үй бүлөмө өтө чоң. Ошол боюнча сурап кетейин дедим, ошо кезинде менин 3 уулум бар. 3 уулум тең камалган. Азыр муну көптөгөндөр көрүп айтып атышат, жок, 2 эле уулу камалды эле го деп. Мен азыр 3-чү уулумдун кантип камалганын мен биринчи жолу силерге айтып берем ушул жерде. Мына чоң уулум Таймурас деген уулумду камашып
2 күн роодуда кармап олтуруп, 3-чү күнү сотко алып барышып, соттон 2 айга деп камайт. 2 айга деп камайт. Бирок ал туура эмес камалгандыгын, жөн эле алып барып ошол 2 ай жатып турсунчу, анан сүйлөшөбүз деп камап койгондугун мен 1 сутканын ичинде доказать этип отуруп, 1 суткадан кийин эртеси эле күнү, бүгүн камаса эртеси эле күнү кайра ошол эле сот чыгарган чечимин кайра жокко чыгарып, аны боштондукка чыгарып атат. Мына адилетсиздик. Бир ошол эле сот бүгүн камады 2 айга, эртеси күнү кайра өзү эле ошол боштондукка чыгарды. Себеби муну жөн эле отуруп турсунчу деп барып камаган. Ушул жерде мен ачык айтышым керек. Ошол маалда мамлекетибизде баш прокурору болуп Индира Жолдубаева олтурду эле. Индира Жолдубаевага мен кайрылганымда ал киши мыйзамдын ачык бузулгандыгын так көрсөтүп туруп, так көрсөтүп берген. Ошондон кийин эртеси күнү кайрадан кое беришкен. Экинчиден, экинчи уулумду болсо дөңгөлөк уурдады деп камашты. Аны дагы 2 күн камап олтурушту. Дөңгөлөктүн эми аны мен мындай подробность айтып олтурбай эле бир нерсесин айтайын. Уурдалды деген дөңгөлөктүн баасы 800 сом акча болуп чыкты. 800 сомдук дөңгөлөктү уурдады. Ошого аракет кылды деп туруп, баламды апарып камап атпайбы. Бирок ал дагы соттон кийин акталып чыкты. Ал эми 3-чү окуяны мен азыр биринчи жолу айтып берип атам. Бул телекөрүүчүлөргө дагы, коомчулук дагы муну билбейт эле. Муну мен биринчи жолу айтып берип атам. Ошол маалда мен 3-чү уулум Эмирхан 10 жаштагы бала эле, 10 жаштагы бала эле. Ошол баланы алып барып камашат. Алып барып жолдон эле тутуп кетишип, алып барып кармашат дагы. Анан ата-энесине чыгат. Мен ошо маалда башка өлкөдө болчумун. Апасына чыгат дагы, айтат, ушу балаңызды биз кармап отурабыз, кааласаңыз келип сатып алыңыз деп. Ошондо анан алар мага чыгышат. Мага чыгат. Эмне кылайын, 10 жашарда баланы да койбой апарып ушинтип кармап отурушат. Эгерде барбасаңыз азыр биз бир эме кылабыз дагы, бул жокко тартабыз деп. Анан мен алыста жүрсөм, 10 жашарда балаң эме психологиялык жактан аны сындырып койбосун деген максатта мен айттым, макул дедим, айткан акчасын берип сатып алгыла. Ошентип барып 2 милициядан ошо баламды сатып алышат. 10 жашар баламды. Ошол балам азыркы күндө Эмирхан 14 жашта, 14 жашта Италияда футбол ойноп атат. То есть эгерде ошондо мен ошондой кылбасам, мүмкүн ал балабызды дагы сындырып коймок. Мен ушундай өтө чоң жеке үй бүлөмдөгү куугунтуктан өткөнмүн. Атамбаев боюнча азыркы абалы боюнча сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Ал бардыгы эле көпчүлүк жанында жүргөндөр айтпадыкпы? Жанында жүргөндөрдүн бардыгы аны жамандап эле ошондой позицияга өтүп алышпадыбы? Эми мындайда бул бир Атамбаевдин башындагы нерсе эмес. Бул бардыгы эле биздин мамлекетибиздеги шайланып келген, ошол мамлекетибизге келип президент болуп иштеген адамдардын башынан ушундай окуялар өтүп атат да. Ал киши президент болуп турганда, ошол Атамбаев президент болуп турганда Атамбаев жанынан чыкпаган. Атамбаев тимеле деген көкөлөтүп ар түрдүү кызматтарга койгон. Атамбаев маалында көптөгөн чоң бизнестерди кылып, акчаларды кылган. Жана Атамбаев десе, мен ушу Атамбаев үчүн жанымды берем деп чуркаган саясатчылар кече Атамбаевдин ушундай бир башына оор күн түшкөндө, ошолор кайрадан эле өздөрү бурулуп туруп, ошол Атамбаевди өздөрү сого баштады. Бул өтө адамгерчиликсиз, өтө мындай бир чоң бир мындай бир жаман окуя деп айткым келет да. Себеби дегенде биз адамдык сапатты ар дайым сактап калышыбыз керек. Сактап калышыбыз керек. Эми мен эмне үчүн Атамбаевга жаман сөз айтпадым? Себеби жыгылган адамды тепкилеш бул менин оюнум эмес да. Эч качан жыгылган адамды тепкилебеймин. Эч качан ошол бир кайгыга батып турган адамды андан бетер кайгысын көбөйтүп, андан бетер ошого бир оорчулук келтирейин деген оюм жок. Бирок ошол эле мезгилде
Атамбаевдин кылгандарын мен туура деп эсептебейм. Келирки шайлоо саналуу убакыттар калды. Азыр көптөгөн партиялар аракеттен көрүп атат. Анын ичинен сиздин партияңыз да аракеттен көрүп атканы белгилүү. Анан бул жерде жана тизме маселеси дагы коомчулукта көп талкууланып атпайбы? Тизмени кандай кылышат, жаштарды көбүрөөк апаралы деген дагы сөздөр болуп атат. Деги эле Ата журт партиясы келерки шайлоодо тизмеге кандай көңүл бурасыздар? Мына бүгүн мисалы сиздер айтып атпайсызбы, жаштар деп. Жаштарыбыз бийликке келсе, жаштарыбыз ошо депутат болсо, жаштарыбыз колдон ишти алып, чуркап иштеп калышса, бул баарыбызга үчүн сыймык. Мамлекетибиз үчүн жакшы болот. Бирок ошо жаштарыбыз кандай жаштар болуш керек? Депутат болуп шайланып келе турган адамдар кандай болуш керек? Биз ушуга көбүрөөк көңүл бурбасак, мына кечээки парламенттин бүгүнкү парламенттин составын көрүп атасыздар. Билим деңгээлин негизинен текшеришибиз керек. Адамдын патриоттуулугун, мекенчилдигин, элине, журтуна, мамлекетке берилгендигин сөзсүз текшеришибиз керек. Азыр билим деңгээли деп жаштар дегенде сөз болгондо сиз деле мисалы биринчи депутат болгонуңузда азыркы депутат болуп отурган адамдардын курагындагы эле депутат болгонсуздар. Азыр кандай айырмачылыкты көрүп турасыз? Мындайда, мына азыр мисалы ошо депутат болом деген жаштарыбыз кандай болуп атат? Көпчүлүк депутат болом деген жаштарыбыз, балдарыбыз кайсыл бир деңгээлде окуу жайды, жогорку окуу жайын, мектептерди эптеп бүтүп атышат. Жогорку окуу жайын бири заочный, бири очный, бирок тияк бияка басып чуркап жүрүп эле бүтүп атышат. Так, демек алардын фундаменталдык билимдүүлүгү жоголуп атат. Билимдүүлүгү жоголуп атат. Так, анан ал ошентип бир диплом алгандан кийин, диплом алган маалга чейин эле акча кылып бир жерлерден азыр акча кылыш оңой болуп калды. Акча кылып бир аз акча таап алып атышат. Кээ бирлери атасына ишенип атат, кээ бирлери кудасына ишенип атат, кээ бирлери кудасынын жээнине ишенип атат дегендей. Ошентип олтуруп эле анан булар мен эртең депутат болом деп чыгып атышат. Бирок депутат болуш үчүн элге кызмат кылып, элдин көйгөйүн билип, элдин ички туюмун билип, элдин проблемасын билип, жана айткан эң негизгиси адамдын билим сапаты болуш керек да. Мына мени сурап атпайсызбы, сиз деле ошондой элеңизге туура. Биз деле ошондой болуп келгенбиз. Бирок биз ошол маалда, мына мен жеке өзүм айта турган болсок, биз ошол маалда мен мисалы Оштогу Терешков атындагы мектеп интернатты бүткөнбүз. Бул мамлекетибиздеги эң негизги жогорку мына мектептердин бири болчу. Так. Андан кийин Союз маалында Томскидеги политехникалык университетти бүткөнмүн. Химико-технологический факультет. Специальность технология электрохимических производств деген. То есть фундаменталдуу билимди алганбыз. Ошол фундаменталдуу билимди алгандан кийин бул жерге келип, бул жерде дагы кошумча Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин юридика факультетин бүтүрдүм. То есть бизде фундаменталдык билимибиз болгон. Анан кийин депутат болдук. Депутат болгондо өзүбүздү өркүндөттүк, себеби бизде уже базабыз болгон. Андан кийин министр болуп иштедим. Билбегенибизди билдик. Билгенибизди дагы өркүндөттүк. Андан кийин лидер партия болдук, лидер фракция болдук. То есть ушунун баардыгы келип отуруп адамдын билимине келип туруп такалат да. Азыркылар болсо, мына көрүп атасыздар. Бая мен айткандай эптеп мектепти бүткөн, эптеп университетти бүткөн, анан кийин 5-10 тыйын кылып алып мен депутат болом деп чуркагандар. Атасына ишенгендер, кудасына ишенгендер, кудасынын жээни болом, кудасынын тагасы болом деп чуркагандар. Биз ошондуктан ошол партияга алганда, партияга айрыкча ушу депутат болууга тизме түзгөндө өтө этият болушубуз керек. Камчы Кыдыршаев, сиздин дагы бул нерседен кабарыңыз жок. Жанагы видеону биз коюп берсек, режиссерлорубуз даяр болсо, бир минуттага көңүлүңүздү буруп койсок. Мына Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев менин экөөбүз жолугуп башкаларга окшобой эле кызмат сурабай эле, бир нерсе сурабай эле мамлекеттин биримдиги, мамлекетибиздин, элибиздин ынтымакчылыгы үчүн, ушу балдардын келечеги үчүн, ушул келе жаткан президенттик шайлоо бул жөн шайлоо эмес. Бул мамлекеттин талын иче турган шайлоо. Ошон үчүн бирге бололу, чогуу бололу деп мына сүйлөшкөндө мен ушу иниме мудаги камчынын деп айтайын, ыраазычтык билдирип коеюн деп келдим, урматтуу ага-туугандар.
айтылган сөздөрдөн бери 2 жылдан ашык убакыт, 2 жылдын тегерегинде убакыт өтүп атат. Кандай болду? Сизге же Сооронбай Шарипович тарабынан же кызмат сунушталбады, же башка нерсе байкалбады? Негизи эле кандай максатта, кандай келишим менен Сооронбай Шарипович колдоду? Дагы кошумча эле сурады ошого. Бул жерде көпчүлүк жана жаңы азыркы президентибизди колдогондо сиз боюнча да пикирлер айтылган, анын ичинде азыркыга чейин айтылып жүрөт. Ташиев эмне үчүн колдоду, акчага сатылдыбы же кызмат убадаландыбы дегенчи. Бирок эч кайсысынан өзүңүздөн угуп көрөлүчү, кандай болуп колдоп калдыңыз эле? Эми бул маселеге мен биринчи жолу жооп бергем, силерге дагы мына ачык элдин алдында дагы жооп берип коеюн. Ошол маалда кандидат президент Сооронбай Шарипович азыр мына экранда көрсөттүңөр, туура айтып атат. Туура айтып атат. Ал ачык туура айтып атат. Биз эч кандай соодалашпастан ошол маалда түштүктүн көпчүлүгү саясатчылары, көптөгөн ушул президенттик аттанган саясатчылар, президентти колдоо боюнча күчтүү саясатчылардын көпчүлүгү Сооронбай Шариповичти колдогон эмес. Бирок мен аларга карабастан Сооронбай Шариповичке эч кандай соодалашпастан, акча соодалашпастан, кызмат соодалашпастан, мына өзү айткандай, ачык колдоо бергем. Мен ачык колдоо бергем. Башкаларга окшоп бир бурчта отуруп алып, мен дагы колдоймун деп коюп, балдарын жөнөтүп коюп, же болбосо бир бурчта отуруп алып туруп акчасын берип коюп, карап отуруп гана эмес, мен ачыктан ачык өз аракетим менен, партиям менен, шайлоочуларым менен, эл журтум менен кошо ачыктан ачык чуркап колдоо бердик. Мен ойлоймун, биз муну туура кылдык деп эсептеймин. Туура кылдык деп эсептеймин. Жана бүгүнкү күнгө чейин ошо колдоо бергеним боюнча мен эч өкүнбөймүн. Жана сиз айткандай бир кызматпы, эмне үчүн кызмат албады же башка. Мен кызматты алайын деп чуркап барган жерим жок. Кызматты алайын деп адамдарды салып же башаклаган жерим жок. Кызматты бериш, бербеш бул президенттин гана карамагында. Ал киши мына президент болуп шайланды, Кудайга шүгүр иштеп атат, жакшы иштеп атат, жаман иштеген жок. Бирок ошол эле мезгилде бизди командасына кошобу, кошпойбу, ал кишинин гана өзүнүн жеке гана чече турган маселеси да. Демек бизди командага кошпойбу? Демек биз ал командага керек эмеспиз. Демек биз ал командада жакшылыктуу, алгылыктуу иш алып бара албайбыз. Бул президенттин чечкен чечимине биз каршы чыга албайбыз. Так. Ал эми эч кандай дагы бир жолу так жооп берип коеюн. Эч кандай акча соодалашуу же кызмат соодалашуу болгон эмес. Президент ошол кандидат бизге колдоо бериңиз деп суранды. Биз болгон күч аракетибиз менен колдоо бердик. Жана ал кишинин шайлоосуна аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды коштук. Мен ушуга мындай как бы мындай ыраазымын да. Ошол эле уйкаш суроо да. Көпчүлүгү азыр сиздин досуңуз, партиялашыңыз Садыр Жапаровдун камакта отурганына баары эле өкүнүп, көпчүлүгү ошол фейсбуктарда, соц тармактарда көп сизге ишенип, кече эле Жээнбековди колдоп жүрбөдү беле, Жээнбеков менен ачык сүйлөшүп чыгартканга бир аракетин көрүп атабы деген суроолорун да көп берип атат да. Ушул боюнча бир президент менен түз отуруп же болбосо бир сүйлөшүп көрдүңүзбү ушул Жапаровдун маселеси боюнча, чыгарысы боюнча? Кече мына атай акцияларда уюштурулду, ал жерде да өзүңүз болдуңуз. Садыр Жапаровдун тагдыры бул биздин мамлекетибиздеги өтө уникалдуу тагдыр болуп калды да. Бир жагынан өтө кайгылуу. Саясий жагынан өтө мындай катачылык кетирилген чоң тагдыр болуп калды. Мен Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Бирок ошол эле мезгилде биздин аракеттерибиздин бардыгы мыйзамдуу болсо экен деген ойломун да. Мына сиз айткандай, мен бардык аракеттерди жасап келе жатам ушуга чейин. Бирок азырынча ал аракеттеримен майнап же пайда чыккан жок да. Пайда чыккан жок. Садыр Жапаров мен үчүн бир партиялаш эле эмес. Бир саясий туткун эле эмес. Биз Садыр Жапаров экөөбүз бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир партия үчүн достошкон адамдар эмеспиз. Биз ак көңүлдөн, жүрөгүбүздөн
мындай бири бирибизди түшүнгөндүктөн дос болгонбуз, жана ушуну мен ишенемин аягына чейин сакталат деп. Ошол эле мезгилде Садыр Жапаровду чыгарып алуу боюнча эмне аракеттерди мен көрдүм. Садырдын мыйзамсыз отургандыгын коомчулук баары билип калды. Садырдын ишинин бир башынан аягына чейин бардыгына маалым болду. Демек дагы деле эмне үчүн чыкпайт? Бул маселе боюнча мен Сооронбай Шариповичке кайрылганмын. Ал киши менен да сүйлөшкөнмүн. Ал кишинин Садыр боюнча ою жаман эмес. Ою жаман эмес. Бир гана маселе бул жерде. Ал киши айтып атат, муну мыйзамдын чегинде гана чечейли депчи. Мен бирөөгө команда берип, бүгүн чыгарып кой, эртең чыгарып кой, же болбосо чыгарбай кой деп айта албаймын. Мыйзамдын чегинде гана чечейли деген аракет деген сөздөрүн уккам да, мага айтканы болгон. Ошондуктан мен ойлодум эле, демек мыйзамдын чегинде болсо, биздин сотторубуз мыйзам чегинде туура чечим кабыл ала берет деп. Биз бир нече амнистиялар болду, ошону колдонот го дегенде аны колдонушпады. Жаңы кылмыш кодекси чыкты, ошонун негизинде сроктор кыскарып отуруп чыгат го дегенде аны да колдонушпады. Так. Эми акыркы биздин үмүтүбүз президенттен ырайым суроо калды. Президенттен ырайым суроо боюнча дагы биз Садырга айтып, Садырдан суранып, ал дагы Садыр дагы өзүнчө мындай бир көк бала да, көк мындай ички мындай стержини бар, туруктуу жигит да. Анан кийин ал айтты, жок мен эмне болсо дагы олтура берем депчи. Биз айттык, жок. Үй бүлөң кыйналып атат. Үй бүлөң үчүн деп суранганыбызда акыры макул болуп, ал ырайымды жазып берди. Президентке кайрылды. Менимче азыр бир 2 айдай болуп калды окшойт. Кайсы бир мыйзамдуу процедуралар өтүп атабы, же болбосо токтоп калдыбы, бул боюнча кабарыбыз жок. Бирок мен ойлоймун, жакынкы убактарда президентибиз ушул маселени мындай бир олуттуу карап, коомчулуктун бул бир эле менин сунушум же бир нече партиялаштардын сунушу эмес, коомчулук, бүткүл коомчулуктар бардыгы ушуну суранып атышат. Бүгүн мына мен ушу түз эфирге чыгат экенсин деп маган бир жүздөгөн телефондор болду. Садыр Жапаров боюнча айтып коюңузчу. Ошол жерде бир суранып коюңузчу. Ачыктан ачык суранып бере аласызбы? Сиздин күчүңүз жетеби? Сиз коркпойсузбу? Деп дагы суранып атышты. Ошондуктан мен дагы бир жолу ачык айтып коеюн. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович ушул маселени тез аранын ичинде карап, ошо элдин, коомчулуктун үмүтүн суутпастан чечип берет го деген үмүттөмүн. Депутат болуп барасызбы, парламент сиз жок болсоңуз кызыксыз деген сөздөр көп айтылып атат, каалоо тилектер. Ошонун арасында эле бир белгилеп кеткен бир суроо бар экен. Депутат болушуңузго анык дейт, кийинки президенттик шайлоодон күтсөк болобу деген суроолор да бар экен. Эми депутат болуш боюнча айтайын. Депутат болуш мен үчүн жаңылык эмес. Депутат болуш мен үчүн бир мансап, депутат болуш мен үчүн бир өзүмдүн бир кадыр баркымды көтөрүш же башка маселе эмес. Депутат болуш мен түшүнгөн акыл эсим менен, өзүмдүн ички туюмум менен түшүнгөн бул элге кызмат кылыш. Себеби бир маселени айтып коеюн. 2012-жылга чейин биз депутат болуп турганда ошо Садыр Жапаров, мен, Талант Мамытов жана башка Акмат Келдибек баарыбыз депутат болуп турган маалыбызда биз бир дагы мыйзамсыз жанагы маселелерди өткүзчү эмеспиз да. ТЭЦ маселесин өткүзгөн эмеспиз. ТЭЦ маселесине келгенде, азыр ТЭЦ боюнча мына 2 премьер-министр камалып отурат. Шаардын мэрлери камалып отурат, канчалаган министрлер камалып отурат. Ошо маселе келгенде биз карап туруп кайра кайтарганбыз. Болбойт. Себеби дегенде суммасы өтө көп. Техника экономикалык обоснование деп коет, ТЭО деп коет. ТЭОсу жок, планы жок. Жөнө сумманы жазып келипсиңер, биз муну өткүзбөйбүз парламенттен деп биз өткүзбөй койгонбуз 2012-жылы. Мына биз камалгандан кийин ал нерсе өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына музей деген чыкты. Музей өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына жолго деген канчалаган акчалар чыкты. Мына алар өтүп кетти. Биз камалгандан кийин мына энергетикага деп туруп канчалаган акчалар чыкты. Коррупциялык схема менен. Алардын баардыгы өтүп кетти. То есть мамлекет биз камалгандан кийин миллиардтаган акча карыз алды. Бирок ошонун натыйжасы чыкпады. Муну
натыйжасы чыкпаганын мен сөз менен айтып аткан жокмун. Муну мына биздин азыр соттун чечимдери менен далилдеп атышат. Камалып отурган адамдар менен далилдеп атышат. Ошол маалда ошол өткөзүлгөн ратификациялар, башка мамлекеттерден алган гранттардын бардыгы коррупциялык схема менен кайсыл бир адамдардын чөтөгүнө түшүп кеткендиги далилденип атат. Эгерде биз ошондо депутат болуп турган болсок, бул маселелер жаралмак эмес, бүгүнкү адамдар камалмак эмес. Ошондуктан депутат болуш мен үчүн бир жөнөкөй эле бир барып значок тагынып эле басып калыш эмес. Мен үчүн депутат болуш мамлекетимдин коопсуздугу, мамлекетимдин келечеги, эли журтумдун максатына тилегине жеткизүү. Ошондуктан мен Кудай кааласа, Кудай буйруса, эли журтум колдоо берсе, ошол жерге барып кызмат кылабыз. Ал эми мына экинчи сурооңуз президенттик боюнча. Кийинки президенттик шайлоодо мүмкүн биз Садыр Жапаров экөөбүз мүмкүн деп айтып атам. Атаандаш болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби мен чынында президент болсом, мамлекеттин жетекчиси болуп, элге журтка ак кызмат кылып, элдин журттун келечегин аныктаганга, элибиздин журтубуздун эртеңки күнүн, эртеңки келечеги үчүн чоң кызматтарды кылып берем деген ой менен, ушу тилек менен жүрөм. Эми аны бир Кудайым билет, но бирок мен ушул тилегимден кайта элекмин. Өкмөттүн ишине кандай баа бересиз? Ушул азыркы Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү акыркы 2 жылда эл күткөндөй, же мына саясатчы катары сиз жакшы билесиз, экономикалык сектор дейбизби, же бир саясий багыттагы иштерди дейбизби, чек ара маселеси, коопсуздук жагындагы иштерди дейбизби, жетиштүү деңгээлде аткара алдыбы, аткарып жатабы же жокпу? Эми бул маселелерге келип караганда биз комплексно карашыбыз керек да. Мамлекеттик деңгээлде комплексно карашыбыз керек. Бир эле өкмөттө эмес, бул бардык бийлик бутактарынын бүгүнкү күндөгү конституциялык өзүнүн нормаларын, конституциялык өзүнүн укуктарын, конституциялык өзүнүн берилген жээктерден чыкпай иштеп атабы, иштебей атпайбы, ушундан башташыбыз керек. Биринчи, мына президент. Президент бүгүнкү күндө негизги маселелеринин бири президенттин. Бул коррупция менен күрөшүү, мамлекеттин коопсуздугу, биримдиги жана өлкөдөгү туруктуулук. Мындай караганда президент өзүнүн иш аракеттерин конституциянын чегинде эле аткарып келатат. Конституциянын чегинде аткарып келатат. Ошо президент ишинин натыйжалуулугу болгондугу үчүн бир нече коррупционерлер камалды. Бир нечесине соттун чечими чыгып атат. То есть бул түздөн түз ошол президентке баш ийген коррупцияга каршы күрөштүү натыйжалары. Демек, бул тарабынан президенттин баягы конституциялык нормалар менен аткарып аткан жумуштары толук деп эсептейбиз. Ал эми өкмөткө келе турган болсок, өкмөт эмне менен алек болуш керек? Өкмөт чарбалык жумуштар менен алек болуш керек. Өкмөттүн чарбалык жумуштары менен алек болгондугу бул мамлекетибизде жашаган ар бир жарандын, ар бир биздин инсандарыбыздын жашоо турмушунун кайсыл бир деңгээлде оң жана терс жагына өзгөрүүсү. Бүгүнкү күндө биз ушу коомчулуктан сурасак, эмне жашоо өзгөрүп кетти? Кандай жашап калдык дегенде эмне деп жооп берип атат? Биз эч кандай өзгөрүүгө туш келген жокпуз деп атат. Биз чарбалык жактан аткарылган жумуштарга канааттанбайбыз деп атат. Мен эми депутат болбогондон кийин, мамлекеттик чоң кызматта отурбагандан кийин анын ички кухнясын айтпай эле коеюн. Мен мына коомчулук тарабынан айтылган сындарга айтайын. Бизде мына бир эле маселени айтайын. Мына маданият Жалал Абад жолу. Маданият Жалал Абад жолунун акыбалын эмне үчүн ушул биздин премьер-министр сезбейт? Кана биздин жол министри. Мына 8 айдан бери ушул жолду талкалап таштап койгон, ошол бойдон жатат. Канчалаган 100 миңдеген, мүмкүн даже миллиондогон адамдарга зыяны тийди. Эмне үчүн бул маселени чече албайт? Эмне үчүн бул маселе ордунан жылбайт? Мына президент премьер-министрге так таза суроо. Элибиздин жашоо турмушу эмне менен өзгөрүп кетти? Так. Бүгүнкү күндө мына айыл жергелериндеги жашоо турмуш региондордо өнүктүрүү деп атпайбызбы? Региондордо өнүктүрүү боюнча президент койгон тапшырмалары эмне менен айырмаланды, эмне менен чечилди? Чарба тарабынан караганда эч нерсе чечилген жок. Баягы эле күзүндө, кышында, мына кыш маалында айылдагы белчеден келген ылай жолдор, баягы эле кыйналган адамдар,
Жаз маалында болсо ошол жолдордун баардыгы чаң басып, чаң көтөрүлүп кыйналган адамдар. То есть биз бүгүнкү күндө өкмөттүн иштеген ишине же кайсыл министрдин бир иштеген ишине жакшынакай баа берүүдөн алыспыз. Реакция аталышындагы акциялар Бишкекте 2 жолу орун алды. Дагы ошого байланыштуу андай болбосо дагы башка кендерге байланыштуу кээ бир жергиликтүү бийликтеги кетирилген кемчиликтерге байланыштуу жерлерде, мисалы Баткендеги чек ара маселесине байланыштуу ушундай мындай компакттуу түрдөгү акциялар орун алып атат да мамлекетте. Мен сурайын дегеним ушул реакция акциясына болгон көз карашыңыз кандай? Өткөндө бир берген маегиңизде, бир маалымат каражаттарында кайсыл бир тараптардын атайын уюштурулуп аткан бир акциясы катары баалаган экенсиз? Уюштурулган 2 чоң акция болду. Уш коррупцияга каршы 2 чоң акция болду. Бул акцияларды карап турсаң, бир жагынан бул туура эле. Коомчулук коррупцияга каршы күрөштү колдош керек. Коомчулук коррупцияга каршы ким күрөшүп атса, ким коррупция жөнүндөгү факттарды келтирип айтып атса, ошону колдогонго милдеттүү. Себеби ошонун негизинде гана биздин жашообуз өзгөрөт. Бирок ошол эле мезгилде ошол өткөзүлүп аткан митингдердин максаттуулугун карашыбыз керек да. Бул максат коррупцияга каршы күрөш максаттуулук болуп атабы? Же болбосо бир кайсыл бир жеке адамды, же кайсыл бир топту каралоо максаты болуп атабы? Же ошол өткөзүлүп аткан митингдин башка бир түпкү максаты барбы? Мен ойлойт элем, кечээки реакция боюнча өткөзүлгөн митингдин эң негизги маселеси булар ошол бир адамды каралоо, бир адамды жамандоо, бир адамдын тегерегиндеги гана сөздөрдү айтып калышты да. Бул туура эмес багыт. Мен муну ачык айтайын, бул туура эмес багыт. Мамлекеттик деңгээлде коррупцияны алып чыксын. Мамлекеттик деңгээлдеги туура эмес иштерди алып чыксын. Жана ошол иштерге чекит коюуга кайсыл бир деңгээлде өздөрүнүн сунуштарын берсин. Мына ошондо туура болмок деп эсептейм да. Ушуга бир уйкашырактагы суроону кошумчалай кетели. Бул эми акциянын келип чыгышы билесиз, 2019 жылы эң көп талкуу болгон бул жана Матраимовдордун маселеси боюнча болду да. Бажы маселеси, анын ичинде ошол Матраимовдордун маселеси боюнча. Анан ал боюнча көп саясатчылардын пикири белгилүү. Көп саясатчылар бардык эле пикирлерин билдирип келатат, бирок эл ичинде шайлоо маалында президенттин кассасын ушул кишилер Матраимовдордун үй бүлөсү каржылаган деген дагы сөздөр жүрүп атат коомчулукта. Сиз ошол шайлоолордо жакын жүргөн адам катары сизде кандай маалымат бар? Ушул боюнча кандай бир пикир билдире алат элеңиз? Эми жеке шайлоо боюнча суроо берип атасыз, шайлоо боюнча айта турган болсом, Матраимовдордун же башка алардын эле эмес, башка эле адамдардын, мына ошол эле Матраимовдон башка жанагы алиги азыр отурат го, ким эле? Шопур отурган ким эле жана? Элмияновду айтып атышты, ошол каржылаптыр деп. Анан кийин айтып атышты, Атамбаев каржылаптыр деп. Анан кийин дагы башкалар айтып атышты, каржылаптыр деп. Мен ойлоймун, бул мунун бардыгын мына мен мындай бир так жооп бере албаймын, себеби мен аны билбеймин. Эгер мен биле турган болсом, ачыктан ачык эле коомчулукка ачык эле айтып бермекмин. Мына бул жерде ушунча акчасы бар, же мына ушунча акча ушул жака жумшалды деп. Бүгүнкү күндө андай маалымат менде жок, мен аны билбейм. Сиздин позицияңыз кандай? 9% косууга калыш керекпи же ушул бириккен ушул айтып аткан кыймылдын адамдар айткандай деңгээлге түшүш керек? Эми 9% босого бул бир долбоор эмес. Бул бир ойлонуп табылган бир проект эмес. Бул мыйзам. Бул кабыл алынган мыйзам. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам иштеп атат. Бул мыйзамды мен кабыл алган жокмун. Бул мыйзамды ошол каршы болуп аткандар өздөрү кабыл алган. Так. Ошол эле каршы болуп, бүгүнкү күндө мыйзамды 9%, 3%га түшүрөлү, 5%га түшүрөлү дегендер өздөрү добуш беришип, өздөрү кабыл алышкан. Так, мыйзам күчүнө кирген. Эми ошол мыйзам иштебей жатып, ошол мыйзамды кабыл алып атканда эмне бизге түшүндүрмө беришкен, коомчулукка түшүндүрмө беришкен. Эгерде биз 9% кылбасак болбойт экен, себеби өкмөт тез алмашып кетет экен, себеби партиялар көбөйүп кетет экен дагы, коалиция түзүш туруксуз болот экен. Так, анан өкмөт тез алмашат экен дагы, анан мамлекетибиз туруксуздук пайда болот экен.
эртеңки ошо экономикалык жактан, чарбалык жактан өнүгүшүбүз үчүн биз сөзсүз түрдө туруктуу коалиция түзүшүбүз керек. Ал үчүн 9% көтөрө турган болсок, майда партиялар өтпөйт дагы ири гана 3-4 партия өтөт экен деп коомчулукту ишендиришкен. Туурабы? Ошентип ишендирип отурушуп, ушул мыйзамды кабыл алышкан. Ошонун негизинде мыйзам кабыл алынды дагы, мыйзам али иштей элек бир да жолу. 2020 жылкы шайлоодо ушул мыйзам иштейт, ушул мыйзамды иштетип көрөбүз деп баары күтүп отурушкан. Анан эле азыр кайра чыга башташты. Жок, бул мыйзам болбойт. Бул мыйзамды менен бара турган болсок, көп партиялар өтпөй калат. Так, бул мыйзам менен бара турган болсок, олигархтар өтүп кетет, жана башка деп. Мен тоба кылдым. Эгерде 3% кылып койсоң, бу 0% кылып койсоң дагы, так, же 1% кылып койгон күндө дагы, 1% кылып койгон күндө дагы эл шайлаган адам өтөт. Эл добуш берген адам өтөт. Анан кийин 9% өтө албайбыз. 9%тен биз аны басып өтө албайбыз, ага күчүбүз жетпейт, эптеп парламент килешип калайлы деген максат менен болсо, ал башка иш. Ошондуктан мен 9% болобу, 7% болобу, 5% болобу, 3% болобу, эч нерсеси мен каршы эмесмин. Мен негизи айтып атамын, биз ушул кабыл алынган мыйзамды кабыл алып туруп, иштетпей туруп кайрадан өзгөртө бергенди токтотушубуз керек. Демек ошо кабыл алып аткан маалда биз ойлошубуз керек эле. Ошо маалда 7% беле? 7% эле. 7% менен анда калтырыш керек эле. Аны 9га көтөрүп алып, эми кайра 3кө түшүрөбүз деп баягы биздин туруксуз саясатчыларыбыз туруксуздукту дагы кайрадан алып келип атат да. Ошондуктан мен ойлоймун, биз 9%тен коркпойбуз. Себеби, Кудай буйрса, биздин туруктуу шайлоочуларыбыз бар. 9 эмес, биз 15%, 20% алып жүргөн партиябыз. Ошондуктан бул жолу да Кудай кааласа, бул барьерди биз басып өтөбүз. Бирок эгерде жаңы түзүлгөн партиялар, ошол азыр түшүрөбүз деп аткандар жаңы түзүлгөн эмес, эски эле партиялар. Бирок ошол коомчулукта жанагы 9% өтө албайбыз деген бир ойлорун чамасы билдирип, эптеп эле ушул парламентке өтүп алсак экен деген максат коюп атат го деген менде ой кетип атат да. Бизде WhatsApp'тан келген суроолор көп болуп атат. Ошон үчүн бир тобун кошуп туруп бир суроо катары берели. Калоо тилектер көбүнчө көп болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер туура түшүнөсүңөр деген ойдобуз. Камчыбек Кыдыршаевич, Камчыке, атыңызга затыңыз жарашкан кыргыздын камчыга сап булага турган татыктуу жигитсиз. Сиз 2015-жылы Бабанов менен бирге бир партия болуп шайлоого барган элеңиз. 2017-жылы президент шайлоодо Бабановду эмне себептен колдогон жоксуз деген дагы билдирүү. Ушуга эле шайкеш суроо. Азыр Бабанов алдыңызга келсе, кайра бириккенге даярсызбы? Кийинки шайлоодо кайсыл партия менен биригип барасыз деген окшош суроолордун бир катарын кошуп сизге берип атабыз. Биринчиден, туура 2015-жылы биз Республика Ата журт партиясын түзүп, Өмүрүк Токтогулович экөөбүз биригип бир партия болуп барганбыз. Бирок ал барган 2015-жылкы шайлоо бизге партиябызга ийгилик алып келди. Бирок жеке мен үчүн бул партиянын эч кандай же шайлоонун пайдасы тийбеди да. Эмне пайдасы? Мен элге берген убадамды аткара албай калдым. Ошондой мүмкүнчүлүк болбой калды. Мен элимдин, журтумдун кызыкчылыгын коргой албай калдым. Эгерде мен 2015-жылы депутат болуп барганда, мүмкүн бүгүнкү саясий ситуация башкача болмок. Себеби анда мен Өмүрүк Токтогулович эгерде 2017-жылы президент шайлоого койсо, ошондо аны колдоого мажбур болот элем дагы. Мүмкүн биз башкача бир президенттик шайлоонун жыйынтыгы да башкача болуп калмак. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бабанов саясаттан кеттим деген жарыясын берди. Биз аны саясатка зордоп сүйрөп алып келе албайбыз. Жана чын айтыш керек, бүгүнкү күндө Бабанов дагы мага муктаж эмес, мен дагы Бабановго муктаж эмесмин. 2010-жылдагы июнь окуясы тууралуу да көп суроолор келип атат. Көп нерселерди ачыкка чыгарып айтпай келесиз. Бир ошондогу күнөөлүүлөр, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тууралуу бир ачык сөз пикириңизди айтып берсеңиз деген үмүттө. Эми бул 2010-жылкы окуяларды
бир эле кайсыл бир кыска убакыттын ичинде баарын ачык айтып өтүш кыйын. Бирок ошол күндөгү окуялар, ошол күндөгү маалдагы болуп өткөн ар түрдүү маселелер менин ички жүрөгүмдүн түпкүрүнөн өтүп турат да. Себеби мен ошол кайгыны баштан аяк көрдүм. Өзүм ошонун арасында болдум. Жана ошого кайсыл бир деңгээлде бир жардам бергенге берип калдым да. Ушул жерде болуп калгандыгым үчүнчү. Эми убактылуу өкмөт деп атасыңар, убактылуу өкмөттүн азабынан, убактылуу өкмөттүн азабынан революция кылабыз дешип, бийликти алабыз дешип отуруп 90 бала каза болду. Бисмилла деген деле, баштаган деле 90 бала каза болду. Андан кийин 2 айдан кийин ошол убактылуу өкмөт бийлигин сактап калабыз деп. Так. Ошол убактылуу өкмөттүн кан менен келген бийлигин, эбегейсиз чоң бийлигин сактап калабыз дешип, июнь окуялары чыгып, ал жерде мына 500ге жакын мекендештерибиз каза болду. 10 миң деген мекендештерибиздин үй жайынан ажырады. Канчалаган адамдарыбыз, миңдеген адамдарыбыз кайгыга, муңга батты. Мына убактылуу өкмөттүн бийлигинин баасы ушунча болду да. Ушунчалык баа менен бийликке келиш керек беле? Мына эми эл өзү ошол убактылуу өкмөткө баасын бере берсин. Ушунчалык кайгы менен, ушунчалык көп адамдардын өлүмү менен, ушунчалык мамлекетке чоң зыян менен бийликке келиш керек беле? Мен ойлойм керек эмес эле деп. Бирок ушунчалык дагы бир жолу айтайын, чоң жоготуулар менен келген бийликти кантип пайдаланышты? Ошондон эмне натыйжа чыкты? 2010-дон бери мына 10 жыл убакыт өттү. Мамлекетибиз оңолуп кеттиби? Мамлекетибиз жакшы жашап кеттиби? Ошондо кыйналган элибиздин турмуш тиричилиги азыр башкача өзгөрүп кеттиби? Же биз башка мамлекеттерден алдыга чыгып кеттикпи? Коңшу мамлекеттерден алдыга чыгып кеттикпи? Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Мына убактылуу өкмөттүн бийлигинин баасы. Мен убактылуу өкмөткө ушундай баа берем. Именно ошол маалда конституцияны тебелешип, жокко чыгарышып, парламентти куушуп, президентти куушуп, бийликти, эбегейсиз бийликти бир колго топтоп, убактылуу өкмөт деген колго топтоп туруп, анан кийин согуш чыгарышпады беле? Анан ошо отту чачпады беле элге? Анан ошонун негизинде элибиз кыйналып, монтип көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болбоду беле? Анан кимдин күнөөсү бар? Эгерде ошол жерде отурган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн күнөөсү болбосо, анда элде күнөөбү? Кимде күнөө? Жерде күнөөбү? Мамлекетте күнөөбү? Түшүнүктүү болду. Азыр WhatsApp суроолорго кезек берелик. Ассаламу алейкум. Мындай суроо дейт Камчыбек мырза, эмне үчүн 120 элитанын кереги бар дейт. Азайтып койсо болот эле. Мен лично сени колдойм ысыгатадан деген суроо келген экен. Кыскараак жооп берсеңиз. Мен айтат элем, эң туура бул ой жүгүртүү. Биз деле ойлоп жүрөбүз. Мына 120 депутат болсо, 120 депутатты көбөйткөндүн эмне үчүн кантип көбөйттү, мен муну бир айтып берейин сиздерге. Эмне үчүн муну көбөйтүштү? Ошондо кайсы аргументтер келтиришти? Мурда бизде болгону 75 адам эмес беле? 90 адам эмес беле? Кантип биз 120 болуп кеттик? Ошондо мына жаңы конституцияны кабыл алган адамдар, жаңы конституцияны атасымын деген адамдар, ошол эле убактылуу өкмөт түшүндүрүп мынтип айтышкан. 120 адам болсо буларды сатып ала албайт. 120 адам болсо коррупция аз болот. 120 адам болсо булар ар түрдүү ойлорду айтышат дагы, мамлекетибиз жакшы өнүгөт деп айтышкан. Чыныгы парламенттик башкаруу болот деген. Эмне болду азыр? Эмне болду? Андан көрө 35 депутат болуп турганда кандай кыйын залкарларыбыз бар эле? 70 депутат болуп турганда кандай кыйын саясатчыларыбыз бар эле? 120 депутат болгондон кийин бардыгынын оозу балык болдуго? 120 депутат болгондон кийин бардыгы ошол өкмөттүн байлыгын, кен байлыктарын, элдин канын соргонго өтүштүгү? Ошондуктан мен ойлойт элем, биздин кичинекей мамлекетибизге чакан гана парламент керек. Чакан парламент кимдерден туруш керек? Чакан парламент мекенчилерден туруш керек. Элин, жерин сүйгөн адамдардан туруш керек. Мамлекет үчүн жанын берем деген адамдардан туруш керек. Ачык айкын сүйлөгөн адамдардан туруш керек.
Мына ошол адамдар гана келип туруп мамлекетти өзгөртө алат. Анан кийин 120 кылабызбы, 200 кылабызбы, 500 депутат кылабызбы, баары бир эгерде ошолор балык болуп олтура турган болсо, алар бийлигин сактап калыш үчүн же болбосо байыш үчүн келе турган болсо, анда эч кандай натыйжа болбойт. Пикирлериңизди укканда, мисалы мен өзүмө жеке өзүмө кызык болуп атат да. Мына азыр уже көрүнүп калды кайсы саясатчылар оппозициялык көз карашта, кайсы саясатчылар позициядагы көз карашта. Сиз мына ачык айтып койсоңуз, оппозициядасызбы, позицияңыз кандай негизи? Саясатчылар тез эле бөлө башташат да. Сен оң жакта, сен сол жакта, сен президентти колдойсуң, сен каршы чыгасың, өйдөлдүй деп. Биринчиден мен ачык эле айтып коеюн, мен Сооронбай Шариповичтин бүгүнкү күндө мамлекетибизди башкарып турганына мен колдойм. Колдойм жана кубаттайм. Жана ушул президентибиз акыр аягына чейин, өзүнүн убактысынын аягына чейин, дагы мына 4 жылга жетпеген убакыт калды, аягына чейин мыйзамдын чегинде башкарып, мыйзамдын чегинде жумуштан кетсе экен деген үмүтүм бар. Эч кандай перевороту жок, эч кандай бир революциясы жок, эч кандай убактылуу башка өкмөттөрү жок. Жакшынакай болуп туруп мыйзамдын чегинде кийинки эл шайлаган президентке өткүзүп берип кетсе экен деген үмүтүм бар. Конечно, ошол убакытка чейин ал кишинин иштеген ишинин натыйжалуулугу, эффективдүүлүгү, элге кылган кызматы, анын бардыгын жумуштан кийин, кеткенден кийинби, же иштеп аткан маалындабы тарых тастыктайт, эл баасын берет. Ошонун негизинде ал кишиге баа берилет. Ал эми мына саясатчы болсоң эле мен эмне үчүн да ачык айтсаң, көпчүлүк айтат, бул оппозиция турбайбы дейт да. Мен дагы бир жолу айтайын. Мен эч кандай бир оппозиция болоюн, ушул бир оппозиция болуп бийликти тартып алайын, бийликке келип алып туруп бирөөнү бир эме кылайын деген оюм жок. Бирок мамлекеттин ичиндеги, элдин ичиндеги болуп аткан жакшы жаман нерселерди ачык айтканга биз милдеттүүбүз. Андай кылбай турган болсок, биз эмне кылып атабыз? Андай кылбай турган болсок, биз бири-бирибизден жаап жашырып, бири-бирибиздин кылмыштарыбызды жашырып, бири-бирибиздин байлыктарыбызды жашырып, бири-бирибиздин саясий интригаларыбызды жашырып отуруп эле элге зыян кылып коебуз. Мен айтаар элем, мен эч кандай оппозицияда эмесмин, бирок мен бүгүнкү күндөгү саясий системага оппозициядамын. Бүгүнкү күндөгү саясий система, түзүлгөн саясий система туура эмес болуп түзүлүп калгандыгын биз 2010 жылдан бери айтып келе жатабыз, жана муну дагы айтабыз. Буюрса, бул саясий системаны өзгөртүүгө дагы убакыт келип калды. Ушул кеткен президенттер, революциялар, убактылуу өкмөттөр жөнүндө сөз болуп калды. Кыргызстандан качып чыгып кеткен эки президент жөнүндө сиз ойлоносузбу? Деги кээ бирлер айтат, алар келиш керек, аларга мүмкүнчүлүк бериш керек, ушул жерде болуш керек дейт. Кээ бирлери жок, келсе аны камаш керек, атыш керек, антыш керек, мынтыш керек дегендер бар. Сиздин оюңуз кандай качкын кеткен президенттер боюнча? Эми Аскар Акаевич дагы, Куромбек Салиевич дагы, Алмазбек Шаршенович дагы. Булар мамлекетти башкарган адамдар. Бириси жакшыраак башкарды, бириси жаманыраак башкарды. Бириси элди алдыга тартты, бириси элди артка тартты. Бирок мамлекетти башкарган адамдар. Булар биздин мамлекетибиздин туу чокусунда элди башкарган адамдар. Мен бул боюнча өтө көп ойлоном. Кантип биз Аскар Акаевичти алып келебиз? Кантип биз ошо качкан президенттерибизди алып келебиз? Ошол эле Аскар Акаевичти, ошол эле Куромбек Салиевичти кантип алып келебиз? Алар кантип элдин алдында кандай жаза алыш керек? Элдин алдында мамлекетке келип туруп кандай жашаш керек? Деген ой өтө көп келет, өтө көп келет. Мен ойлоймун, бул маселени кайсыл бир деңгээлде баары бир биз чечебиз. Чечишибиз керек. Эгерде биздин муун чече албаса, кийинки муун чечет. Мен ойлоймун, бүгүнкү президент ушул жөнүндө дагы көп ойлонуш керек. Себеби бардык эле президенттерибиз бири куулуп тиякта жүрсө, бири куулуп биякта жүрсө, бири болсо камакта жатса, кийинки президент тагдыры кандай болот? Кийинки президенттин тагдыры кандай болот? Ошондуктан мен ойлоймун, биз президенттерибизди кайсыл бир деңгээлде, мен аны азыр билбеймин, кантип качан экенин да билбеймин, бирок кайсыл бир деңгээлде президенттерибизди кайтарууга
аракет жасашыбыз керек. Бизде бир суроо бар экен. Көпчүлүк суроолордун ичинен бир өзгөчөлөнгөн, эми курт суроо десем болот, Камчыбек Кыдыршаевич. Ошону тандап алып сизге бергим келип турат да. Камчыбек, сиз да убагында чоң кызматтарды аркалагансыз, бирок убагында көрүнүктүү жумуштарды жасагансызбы? Дейт. Туура айтат. Мен убагында бир нече мамлекеттик чоң кызматтарда иштедим. Убагында депутат болдум. Бир нече жолу депутат болдум. Партияны жетектедим, фракциянын жетекчиси болдум. Мен мына баягы башында бир айтып кеттим, биз депутат болгондо кандай эле деп. Биз депутат болгондо дагы бир жолу айтайын. Эч кандай мамлекетке зыяндуу нерселерди өткүзмөк эмеспиз. Биз депутат болгондо ошол керектүү мамлекеттик уюмдардан керектүү жоопторун алып турганбыз. Мына мен министр болуп иштедим. Мен министр болуп иштегенде биз азыркы министрлердин иштегенин карап тура турган болсок, биз чыгармачылык менен эч ким иштебей атат да. Чыгармачылык менен иштеш керек. Ошол келген министрлигиңде, ошол келген өзүңдүн бир мекемеңде, ишканаңда ошого бир өзгөртүү киргизейин. Ошону бир алдыга сүрөйүн. Ошонун результаттарын бир мындай жакшыраак жыйынтыктарын чыгарайын деген бир иш аракеттерди кылыш керек да. Анан министр болуп шайланып, папканы көтөрүп, машинеге отуруп, жумушка барып келип, бир адамды иштен алып коюп, бир адамды ишке коюп, анан кийин да совещаниеге барып коюп, келип коюп, айлыкты алып коюп, мен министр болдум деп отурган менен, ушуну менен мамлекетибиз өнүкпөй атат. Ар бир министр, ар бир мамлекеттик кызматкер отурган ордун акташ керек. Министрдин кылган ишинин натыйжасы болбосо, аны жөн эле жумуштан кетирбей, жоопко тартыш керек. Мен бир нерсени айтайын, мына мени калп айттырбайт. Мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министр болуп иштеп атканда, биринчи жыл 42 миллионго биз өзүбүздүн ички ресурстарыбызды пайдаланып отуруп, 42 миллион сом акча таап, техника таап алганбыз. Мамлекеттин бюджетинен эмес. Андан кийин экинчи жыл 70 миллионго биз техника алганбыз. Ички ресурстар. Бул ички ресурстар эмне деген? Бул деген мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине азыр эми так санын айта албайм, бирок приблизительно бир 700 миллиондун тегерегинде акчаны ошол чарбалык жумуштарга берет да. 700 миллион тегерегинде акчаны. Ошол акчаны эмне кылып атышат? Ал акчаны мына мен келгенде ар түрдүү коммерциялык уюмдарга, ар түрдүү коммерциялык ишканаларга жумуштарды берип турушуп, ошондон 5%, 10%, 15% снимать этип, алышып чөтөгөнү уруп отура беришкен. А мен эмне кылдым? Мен келдим дагы айттым. Жок. Өзүбүздүн МЧСтин чарбалык ишканалары бар. Ушулар гана жумушту аткарат. Мен биринчи келгенде өзүбүздүн МЧСтин чарбалык ишканалары болгону 15% гана жумушту аткарат экен. Бардык объемдон. А мен кетип атканда МЧСтин чарбалык ишканалары 95% жумушту аткарып калган. Демек, башка бирөөлөр иштеп, таап, взяткасын берип, алып кетип аткан акчанын бардыгы МЧСтин өзүндө калып аткан. Ошондо МЧСтин чарбалык баягы ишканаларына мен айттым эле. Тапкан кирешеңердин 10%-ын мына банкка жыйнайсыңар. Банкка жыйнайсыңар деп отуруп, биринчи жылы 42 миллион топтодук. Буган бир нече техника алдык. Экинчи жылы 70 миллион топтодук. Өзүбүздүн эле бюджеттин акчасынан. Башка бирөөлөр иштеп таап кетип аткан нерсени өзүбүз иштеп таап атабыз. Буга 70 миллионго техника алдык. МЧС кадимкидей 2 жылда өзгөчөлөнүп калды. Кадимкидей 2 жылда техникасы болуп, өзүнүн ишканалары болуп, жанданып, адамдар иштеп, тим эле укму сонун болуп калды. Порядок болуп калды. Тим более бул ишканалардын бардыгын мамлекеттик органдар контроль этип турат. Так, мына ошондой бир мындай жаңычылык киргизип туруп иштеш керек да. Мына ошондо гана өнүгө алабыз. Анан кийин жанагыдай болуп эле орунду эле олтура берген менен өзгөрбөйт эч нерсе. Баткенден Атым Акылбек дейт, чегара кандай болот дейт. Ушуга эле дагы бир жакын суроо. Өзгөн перевалына чыгып баратканда Өзбекстандын чегарасы жолго чейин келгени калды деген дагы бир суроо келип тур. Жалпы эле чегара боюнча пикириңизди. Эми мамлекеттин негизги атрибуттарынын бири бул жер. Мамлекеттин жер аянты болбосо, мамлекеттин жер аянты кайсы бир деңгээлде чечилбей турган болсо, бул мамлекет болуп сакталбайт жана келечеги жок болот.
Ошондуктан биз мамлекетти сактап калабыз дей турган болсок, мамлекетибиздин ар бир карыш жери үчүн жаныбызды аябашыбыз керек. Болгон аракетибизди жумшашыбыз керек. Буга негизинен кимдер ушул аракет жумшаш керек? Биринчи кезекте мамлекеттик органдар. Ошого тийиштүү мамлекеттик органдар бардык аракет жумшаш керек. Мыйзамдуу аракеттер менен аракет кылыш керек. Биз мына акыркы убактарда Тажикстан менен, мурда Өзбекстан менен көптөгөн чырлар болчу эле. Өзбекстан менен азыр кайсыл бир деңгээлде чырлар азайып калды. Себеби дегенде биз границаларыбызды тактап туруп, көпчүлүк граница тактап туруп, ошол жерге демаркация, делимитация маселелерин жүргүзүп, азыр бир аз биз точно билип калдык. Бул жак биздин жер, бул жак биздин жер эмес. Так? Ошонун негизинде биз жанагы аракеттерибизди ишке ашыра баштадык. Ал эми Тажикстан менен болгон жерде ушул маселелер чечилбей келет. Бул жерде биз, урматтуу туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул жерде негизинен өзүбүздүн эрктүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ал жерге барып алып коркуп, же болбосо чечим кабыл алыштан коркуп, же чечимди аткарыштан коркуп олтурбастан, кайсы бир деңгээлде, туура мыйзамдын чегинде, бирок кайсы бир деңгээлде ошол жерде биз эрктүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Ансыз чечилбейт бул нерсе. Талашпаса так жок дейт. Ошонун сыңарындай жерди дагы талашпаса, башкалар алып кое берет. Жерибизди талашышыбыз керек. Жерибизди алышыбыз керек. Жерибизге аракет кылышыбыз керек. Жерибизди алдырбашыбыз керек. Ошол эле мезгилде биз коңшу мамлекеттер менен достук мамиледе ушул жерлердин чек араны чечишибиз керек тез аранын ичинде. Мына Баткенде Максат айылында мен жакында эле Кулундуга барып келдим. Ошо Максат айылында көптөгөн үйлөрдүн кызыл китеби жок экен. Үйлөрдү салган кызыл китеби жок. То есть ал жерлерге жашайын десе, ал үйлөрдүн документи жок болуп атат. Ошону неужели мамлекеттик органдар ошо жергиликтүү бийликтер менен кошо ошол чек аранын чегиндеги үйлөргө тез аранын ичинде документтер жасап берип, ошол үйлөрдү жылгыз кылып мамлекет тарабынан тактап койбойт. Ошол үйлөрдү жылгыз кылып туруп, мамлекет тарабынан тактап туруп, ошол жерге биздин күч органдарын, чек ара кызматкерлерин жана башкаларды алып барып кое турган болсо, бүгүнкүдөй маселелер азаят. Анан биз ызы-чуу чыкканда эле, кичине бир жаңжал болгондо эле барып, 1-2 күн топтолмуш болуп, кайрадан анан кийин кайра басылгандан кийин кайра кетип калабыз. Мен ойлоймун, бүгүнкү күндө биздин чек араларыбыз канааттандырарлык эмес абалда каралып атат. Жана буга биз ушул маселени күчөтүшүбүз керек. Көз карашыңызды сурай кетсек, УКМКдан АКСти, антикоррупциялык кызматты бөлүп алып салыш керек, же такыр эле ал кызматты жоюш керек деген нерсе болуп атпайбы? Сиз кандай дейсиз? Антикоррупциялык кызмат УКМКда калыш керекпи, же такыр эле ал кызматты жоюп салып туруп, коррупцияга каршы күрөшүүчү орган бир гана жанагы ГСП болуп калыш керек? Мен ойлоймун, ГКМБ бул финансылык, чарбалык же коррупциялык маселелерди көтөрө турган орган болбош керек. Бул атайын спецслужба деп коет, атайын спецслужбаларыбыз, атайын кызматтарыбыз. Булар мамлекеттин коопсуздугун, ички, сырткы мамлекетке болгон ар түрдүү коопсуздукту сактай турган, жана ошолорду камсыз кыла турган орган болуш керек. Ал эми коррупция менен болгон коррупцияга каршы антикоррупциялык службаны биз жоюп салбашыбыз керек. Себеби бизде коррупция түгөнсө жоюп салабыз. Бизде коррупция түгөн элек. Бизде коррупция өсүп өрчүп атат. Бизде коррупция менен шугулданган, коррупцияны көбөйткөн, мамлекеттин акчасын жегенге аракет кылган, же болбосо ошону уурдаган адамдар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Демек биз бул службаны күчөтүшүбүз керек. Ал жерге эрктүү адамдарды коюшубуз керек. Ал службаны өзүнчө отдельный кылып алып чыгып туруп, ошол мамлекетте болгон коррупциялык иштердин бардыгын ачыктан айкын алып чыгышыбыз керек. Анан кийин андай кылбай турган болсок, чын-чынына келгенде биз бардык эле президенттер, ошол эле Аскар Акаевич айткан, коррупция 7-чи этажга жетти деп. Андан кийин Курманбек Салиевич айткан, коррупция көбөйүп кетти деп. Андан кийин Алмаз Шершенович айтып атты, коррупциянын тем эле
жок кылабыз, түп тамырынан кыркабыз деп. Көрсө коррупция түп тамырынан кыркылбай эле кайра өөрчүп өнүгүп аткан экен. Азыр эми Сооронбай Шарипович келип алып, бул дагы киши айтып атат. Коррупция өнүгүп кетиптир. Тим эле премьер-министрлер өзү баш болуп, министрлер төш болуп, президент карап туруп, ушу коррупцияны кылып аткан экен. Муну биз билген эмес экенбиз. Мына эми биз коррупцияны азыр жок кылабыз деп атат. Ошондуктан биз элди, журтту алдаган токтотушубуз керек. Же колубуздан келсе ишти кылышыбыз керек, коррупция боюнча. Колубуздан келбей турган болсо, колунан келетін адамдарга бериш керек. Тышкы карыздар боюнча эң кооптуу болуп Кытай турат. Кандай көз караштасыз, кандай кылганда биз Кытайдан карыздан кутулабыз, кандай кылганда биз эгемендүүлүгүбүздү сактап калабыз, себеби эгемендүүлүк коркунучта деп айтып атышат го дейт. Тышкы карыздар бул чындыгында өтө оор маселе. Мен билген маалыматтарга жараша, тышкы карызыбыз бүгүнкү күндө 4,5 миллиардтын тегерегинде. Так. Ошол 4,5 миллиардтан тегерегинде тышкы карызды кайсыл президенттин алдында канча болду? Акаев маалында 1,9 миллиард болгон. Бакиев маалында 0,7 миллиард кошулган. То есть 1,9 болсо 2,6 болуп калды. Ал эми азыркы Атамбаев маалында тышкы карызыбыз бүгүнкү күндө тышкы карызыбыз 4,5 миллиардка жетти. Демек, ошо кабыл алынып аткан, келип аткан гранттардын, келип аткан кредиттер кандай пайдаланып атабыз? Кайсыл багытта пайдаланып атабыз? Эффективдүүлүгү кандай болуп атат? Пайдасы кандай болуп атат? Зыяны кандай болуп атат? Ушуларды караганга уже убакыт келди. Мундан ары биз дагы деле миллиарддаган акчаларды алып, кароосуз миллиарддаган акчаларды алып, жана ошол акчаларды кароосуз пайдаланганды токтотушубуз керек. Мен бул жерде бир гана нерсени азыр жакшы түшүнөм жана билем. Мен туюмум сезип турат. Мисалы, бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович бул мамлекеттин чөнтөгүнө, бюджеттин чөнтөгүнө эч качан кол салбайт деп ишенем мен. Бул кишинин инсандык, адамдык сапаты буга жол бербеш керек. Мамлекеттен уурдап, мамлекеттин бюджеттин уурдап, же бирөөнүн акысын жеп алайын деген ою жок деп мен толук ишенем да. Эми ушул ишеничибиз акталса экен деген үмүттөмүн. Камчыбек мырза дейт, азыркы учурда биздин мамлекеттин конституциясында карапайым калкты мажбурлоо же кыйноо менен мыйзамга баш ийдириш деп жазылды беле. Түшүндүрүп койсоңузбу, көп жерлерде жарандарды мажбурлоолор көп болуп жатат дейт. Деги эле катарлаш суроолор көп келип атат. Азыркы сот системасы, карапайым калк акчалуулар менен алсыздардын ортосунда соттошуулар, андан башка эле ошол күч органдардагы бир аз теңсиздиктер боюнча дагы суроолор келип атат. Жалпылап эле ошол сот органдарына болгон ишеничтин эмне үчүн кайра кайтпай жатканы боюнча сиздин жеке пикириңизде буга чейин президент айтты эле, сот органдарына укмуш реформаларды баштадык деп. Азыркы президент айтып эле атат, адилет иштеген соттор дагы бар деп. Бирок эмнегедир эл ушул сот реформасына ишенбей келатат да. Урматтуу эл журт, ар дайым бийликтин запкысын ким тартып келет? Карапайым эл журт тартып келет. Ар түрдүү деңгээлде. Кээде сот тарабынан, кээде укук коргоо органдар тарабынан, кээде түздөн-түз бийликтин запкысын карапайым эл тартып келгенде. Азыр дагы ошондой болуп атат. Сот системасын оңдойбуз деп, сот системасын оңдодук деп канчалаган рапорттор жазылды. Канчалаган совещаниялар өттү. Канчалаган адамдар ошого ишенди. Бирок натыйжа чыкпай атпайбы? Бүгүнкү күндө соттор туура чечим кабыл алат деп. Мына президент айтып атат, туура чечим кабыл алгыла. Мыйзамдын чегинде чечим кабыл алгыла. Ошо мыйзам чегинде кабыл алган чечимиңерди жооп бересиңер деп айтып атат. Бирок соттор дагы деле кылчайып жогору жакты карап, президенттин аппараты эмне деп айтар экен? Ошол жерде отурган президенттин аппаратынын сот боюнча реформанын башчысы не деп айтар экен? Муну чечимди кабыл алып койсом, алар мага кандай дер экен? Кээ бир адамдарга менде маалыматтар бар. Кээ бир адамдарга ошолордон уруксат алып кел. Ошолор бир звонок кылып койсун, мен сразу чечип берем. Бул мыйзам чегиндеги чечим го, мен кабыл албайсың. Жок, мыйзам чегинде, бирок тигилер звонок кылып койсун. Дагы деле ушул уланып атат.
Дагы деле ушул уланып атат. Демек мунун бардыгын биз сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек. Иш жүзүндө гана көрсөтүшүбүз керек. Ансыз карапайым калктын кыйноолор, азап чегүүлөр, акыйкатсыздыкты издеп табуу өтө кыйын болуп атат. Бул маселе бүгүнкү күндө дагы бар. Муну ачык айтышыбыз керек. Жол куруулар, элек жериндеги инфраструктуранын оңдолушуна кошулуп аткан салымыңыз боюнча кыскача маалымат берип кете аласызбы? Быйыл эмнелерге жетиштиңиз? Жеке адамдарга кайрымдуулук жасоо, адамдарга жакшылык кылуу ар бир инсандын өз милдети. Мен алардын бардыгын мындай жарыя кылып айта бербеймин. Жеке адамдарга жардам берүү боюнча мен өзүмдүн программа менен кетип атам. Ошол программамды аткарып атам. Өзүмдүн алдыма койгон максатым. Менин мүмкүнчүлүгүмө жараша. Ал эми мына сиз айткандай жол куруу жана башка бул көпчүлүктүн иши болгондон кийин аны жарыялоого туура келет. Себеби көпчүлүк аны көрүп турат, көпчүлүк аны билип турат. Аны барып ушу жолду ачып бериш керек болот. Жолду жасап бүтүрүш керек болот. Аны асфальтташ керек болот. Анан ал жерде эртең сурайт, ким жасап атат, кайсы өкмөт келип жасады деп. Ошондон айтканга туура келип мажбур болуп атабыз. Ал эми мен бул жасаган жумуштарымды бир мамлекет кызматта иштеп, же депутат болуп, же бир мамлекеттен бир нерселерди урдап алып коюп, кен байлыктарды урдап алып коюп, же мамлекеттин бир кайсыл бир завод фабрикаларын приватизация кылып алып коюп, аны жасап аткан жерим жок. Мунун бардыгы менен жеке өзүмдүн пешенетерим. Эч ким мага претензия кылып, сен бул жактан урдап буга берип атасың, бул жактан урдап буга берип атасың деп айта албайт. Мүмкүн мен азыраак берип аткандармын, бирок мүмкүнчүлүгүмө жараша берип атам. Башкаларга окшоп миллиард бере албадым, бирок миллиондорду берип атам. Так. Мен ачык айтып коеюн, коомчулугубузга айтып жүрөм, дагы деле ачык айтып коеюн. Мен эч качан мамлекеттен эч качан бир сом акча урдаган эмесмин. Бул бир. Мамлекеттен бир сотык жерди мен приватизация кылып алган эмесмин. Же арзан сатып алган жокмун. Мамлекеттен бир кирпичти приватизация кылып алган эмесмин. Демек мен мамлекеттен эч кандай кен байлык алган жокмун. Элдин эсебинен. Эч кандай завод фабрика алган жокмун. Элдин эсебинен. Эч кандай жер аянттарын башкалардан алган жокмун элдин эсебинен. Ошондуктан урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, тапканымды, колуман келгенин элге берип калайын деген үмүтүм бар. Жеткизип калайын деген үмүтүм бар. Канчалык ал мүмкүнчүлүккө жараша болот экен. Мен үстөкө босток үйлөрдү албаймын. Чет жака үйлөрдү салбаймын. Же өзүмө ашыкча дүнүйө жыйнабайм. Болгонун мүмкүнчүлүгүмө жараша элге берип турам. Анан эми туура ушуларды ушинтип айтып кылган сайын кайрылуулар көбөйө берет да. 10 адамга жардам берсең 20 адам кайрылат. 20 адамга жардам берсең 50 адам кайрылат. Аны ошолордун бардыгына жардам бере албай калган күндөр да болот. Кээ бирлери капа болуп кетишет. Сен буга берип, эмне үчүн мага бербей койдуң деп. Ошондуктан мен туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Кудай кааласа биздин арабызда, коомубузда элге кайрымдуу адамдарыбыз көбөйөт, элдин жашоо турмушу оңолот деген үмүттөмүн. Бизде WhatsApp суроолордон кыска анан көбүрөөк жооп берүүгө аракет кылсаңыз жакшы болот эле. Себеби суроолор көп. Биринчи суроо өзүбүздүн облуска губернатор болуп иште деп эл суранса сиз ошол сунушка макул белеңиз деген суроо келиптир. Дагы бири Советоват боюнча суроо келиптир. Бизде Советоват Кыргызстандык болчу эле, азыр канча 49 жылга берилген эле. Келечекте биз ала алабызбы деген суроо келиптир. Эми Советоват боюнча эки мамлекеттин ортосундагы мамилеге мен кайсы бир деңгээлде мындай бир ачык айтып доо кетиргенден алысмын. Себеби дегенде бул тарыхый маселе болгон. Жана бул маселелерди юридикалык жактан көптөгөн текшерүүлөр болуш керек. Бирок биздин ата бабаларыбыз айтып калат. Советоват мына бул турган жерибиз, нары жагына Токтогул айылы, ушул айылдардын бардыгы биздики болчу, кыргыздардыкы болчу, Кыргызстандык эле. Кийин арендага берип өтүп кеткен деп азырга чейин айтып калышат. Ошондуктан бул жерде мен мындай бир чоң бир маселе айткандан азыр алысмын. Ал эми айтып атпайсызбы, мен губернатор болуп иштей берсе, мен бир жерге барып бир мынау кызматты бериң, мен мынау кызматка иштей берейин деп айтпаймын дагы, айткан эмесмин.
кайсыл жерде айтса дагы, кайсыл жерге койсо дагы элдин, мамлекеттин кызыкчылык үчүн кандай жумушту болсо да аткарганга мен даярмын жана аткарып жүргөнмүн. Бирок бул ушинтип айтсаң, кээ бирлер ойлойт экен да, бул мамлекет кызматка баргысы келип калган окшойт депчи. Жок. Иштесин башкалар. Ошолор аткарсын. Бирок убакытты өткүзбөш керек да. Убакыт бул өтө жаман нерсе да. Убакыт алтындан да кымбат. Убакыт алтындан да кымбат. Өзүнүн убактысын өткүзүп, бирөөнүн убактысын өткүзүп, мамлекеттин убактысын өткүзүп, элдин убактысын өткүзүп, олтура бербестен, колунан келбегендер ачык эле башка жумуштарды аткарыш керек. Колунан келип, эл журт үчүн жанын берем деген адамдарды кызматка ушу издеп жүрүп тапканга мамлекеттик бийлик башта турган адамдар милдеттүү деп ойлойм да. Башкаруу системасы боюнча көз карашыңызды жана бул системанын өзүнө мен оппозициямын дедиңиз. Башкаруу системасы, парламенттик башкаруу бизге туура келбеп экен. Мына акыркы 10 жылда, 9 жылда көрдүк, тажрыйба көрсөттү. Сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз? Деги Кыргызстан кандай башкаруу системасы менен туура жолго түшүп өнүгүп кете алат деп ойлойсуз? Бизде бул дүйнөдө өтө көп башкаруу системалары бар да. Аралашма система деген бар, парламенттик башкаруу системасы бар, президенттик башкаруу системасы бар, президенттик парламенттик бар, парламенттик президенттик бар. То есть өтө көп системалар бар. Бирок бизге эмне керек? Бизге бир системага жабышып алып, ушул системаны, бир системаны сүйүп калыш эмес. Бир система үчүн жаныбызды бериш эмес. Бизге кайсыл система болсо дагы элдин жашоо турмушунун оңолушу, мамлекеттин туруктуулугу жана келечеги керек. Мамлекеттин келечегин камсыз кыла алса, мамлекеттеги стабилдүүлүктү камсыз кыла алса, мамлекеттин коопсуздугун камсыз кыла алса, мына ушул системага биз барышыбыз керек. Мен ойлоймун, бүгүнкү күндө парламенттик системаны да көрдүк биз, президенттик системаны да көрдүк. Бирок негизги маселе системада эмес экендигине дагы көпчүлүк адамдар мындай ынанышты да. Негизги маселе адамдын өзүндө. Адамдын өзү, башкаруучунун өзү кандай болсо, калганы ошондой болот. Башкаруучун жебесе, талабаса, тонобосо, эл үчүн күйсө, эл үчүн жанын берсе, калгандары куд ошентип иштешет. Ал эми башкаруучу өзү илең салаң болсо, анда кандай система болсо дагы пайдасы болбойт. Областтарды жоюш керек, райондор калыш керек, же райондорду жоюп област калыш керек, же жалаң эле айыл өкмөттөр менен түз премьер өкмөт кабинет министрлери иштеш керек деген мындай варианттар айтылды эле да. Сиздин ушул багытта кандай пикириңиз бар? Кандай аймактык реформага барышыбыз турган болот? Мен ойлодум эле да. Мен жанагы ачык айткандан кийин мен ачык эле айта берейин. Мен ойлодум эле да. Жаңы президент келгенден кийин 3 нерсени аткарат депчи. Биринчиси саясий реформага барат. Экинчиси административдик реформага барат. Административдик аймактык реформага барат. Үчүнчүсү экономикалык реформага барат деп. Эгерде ушул үчөөнү жасай турган болсок, анда сөзсүз түрдө коомубузда өзгөрүү пайда болмок. Бүгүнкү күндө бизде өзгөрүү жок да. Биз баягы эле Паланчаевдин алып келип койгон конституциясы, Түкүнчөевдин куруп койгон реформасы ошо менен кетебиз. Мен ойлоймун, биз сөзсүз түрдө реформаларга барышыбыз керек. Реформалардын бардыгы багыты бир адамдын бийлигин сактап калыш үчүн эмес, бир нече топтун бийлигин сактап калыш үчүн эмес, мамлекеттин келечеги үчүн жасалыш керек. Естественно, ал жерге ошону жасай турган адамдар болуш керек. Азыркы өкмөт жакынкы бир жылдын ичинде дагы мөөнөт берилген болсо, сиз айткан убакыт кетип атат. Мындай эл күткөн жыйынтык бере албай аткан болсо, балким бул өкмөттү алмаштырыш керек болбойт азыр. Мен ойлоймун, азыркы өкмөт сөзсүз алмашат. Азыркы өкмөт президенттин жанагы мөөнөтүнүн аягына чейин отурбайт. Бул эми көрүнүп турган маселе. Бирок ошол эле мезгилде бул өкмөт же болсо азыркы бийлик 2 жыл жакшы натыйжа бербеди да. Муну ачык айтышыбыз керек. 2 жыл жакшы натыйжа бербеди. 2 жылда чоң-чоң өзгөрүүлөр жасаса болот. Суктанып карап атабыз башкаларга. Мына Мирзиёевдин ишин карап атабыз, суктанып. Өзбекстандагы өзгөрүүлөрдү карап атабыз. Мына жакында эле келген Зеленскийдин иштерин карап атабыз, суктанып. Мына жакында эле келген жанагы Армениянын премьер-министринин иштерин карап атабыз, суктанып. То есть биз үчүн, мен дагы бир жолу айтайын, мамлекет үчүн убакыт өтө чоң нерсе.
убакытты пайдаланыш керек да. Анан кийин бул менин жакыным эле, бул мага сөз айтпайт, бул маган мындай бир каршылык көрсөтпөйт деп эле бийликте кармай отура берген менен эл баасын берет. Эл баасын берет. WhatsApp'tan катар бир суроолор келип атат. Парламенттик шайлоого барасызбы, анан президенттик шайлоого барасызбы? Жана да айтылды эле, бул жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө кыска эле жооп берип койсоңуз. Парламенттик шайлоого сөзсүз барабыз. Ата журт партиясы менен Кудакас парламенттик шайлоого барып, мен ойлоймун, элибиз журтубуздун ою тилеги орундалып, Кудай кааласа 2010-жылкы ийгиликтерди кайталап, парламенттик шайлоодо биринчилерден болуп келип, мамлекетти өзгөртүүгө аракет кылабыз. Бул бир. Президенттик шайлоого Кудай кааласа, Кудай буйруса сөзсүз катышамын. Ошого аракеттеримди жасап атамын жана даярдык көрүп атам. Башында эле жаштардын жана билимсиздиги боюнча дагы баштап кеттиңиз эле да. Сиз азыр ушул тарапта да, ушул тапта дагы бир билим алып, китеп окуу менен алектенесизби? Ушул боюнча суроо бергим келип атат. Эми билимди биз өмүр бою алышыбыз керек. Билимди биз мектептен алабыз, университеттен алабыз. Андан кийин башка дагы окуу жайдан алабыз. Андан кийин турмуштан алабыз. Окууга иштеген жерден алабыз. Мына мен мисалы биринчи жаңы депутат болуп келгенде көп нерсени билбейт элем. Көптөгөн илимдүү, билимдүү, мындай тажрыйбалуу депутаттардан көп нерсени үйрөндүм. Андан кийин министр болуп иштеп калдым. Ошондо деле көп нерсени билбестен, ошол жерде министрликте иштеген тажрыйбалуу адамдарды менен отуруп алып, баарлашып, ошолордон көп нерсени алганга аракет кылат элем. Адам өзү ички дүйнөсү менен билим алганга аракет кылыш керек да. Ошондо гана билимдүү болосуң. Анан кийин кайсыл бир деңгээлде университетти бүттүм, болду, мен билимдүү болдум, эми мен только башкарышым керек, эми мен только депутат болушум керек деген бул ушул катачылык алып келип атат да. Ошондуктан биз өмүр бою билимге умтулуп, өмүр бою билим алып турушубуз керек. Акыркы окуган китебиңизди айтпай аласызбы? Мен бүгүнкү күндө Дмитрий Волкогоновдун Сталин «Триумф и трагедия» деген китебин окуп атамын. Себеби дегенде ошол Сталиндин триумфу, кантип бийликке келгендиги, кантип эбегейсиз зор мамлекетти башкарып калгандыгы, кантип кыйынчылыктагы чоң согушту жеңип чыккандыгы, жана ошол эле мезгилде өзүнүн саясий карьерасынын аягындагы өлүмүнө чейинки кайгысы, өзүнүн үй бүлөсүнүн кайгысы, трагедиясы. Ушул боюнча мен азыр бир чоң китеп бар. Дмитрий Волкогоновдун Магондай бир чоң китеп бар. Ошону окуп жарымына чейин чыгайын деп калдым. Бул нерсе мен айтайын дегеним биздин коомго да өтө таандык да. Мына карагылачы. Коңшуларда, Өзбекстанда өткөн президентин тим эле сыйлап отурушат. Тажикстан, Россия, башка мамлекеттер, Казакстан. Бир эле бизде ким президент болсо, же куулат, же камалат. Президент болгон адам мөөнөтү бүткөндөн кийин сөзсүз жаманатты болот. Эмне үчүн? Же биз президентти тандай албай атабыз, же биз коомубуз башкача болуп атабыз. Ошондуктан биз дагы үйрөнүшүбүз керек. Мамлекетти башкарган адам сыйлуу болуш керек. Мамлекетти башкарган адам төрүбүздө отуруш керек. Мен айтып атпаймынбы? Кана азыр биздин төрүбүздө кайсыл бир мамлекеттик чоң иш-чараларда төрүбүздө Аскар Акаевич отурса, Курманбек Салиевич отурса, Алмазбек Шаршенович отурса, бизде мына мурдагы президенттерибиз деп ошолордон акыл кеңешти алып, ошолор бир балкайып отурса, кандай сонун болмок? Туурабы? А биз болбосо бирини тияка коюбуз, бирини бияка коюбуз, бирини камайбыз. Эми кийинкинин тагдыры кандай болот? Ошондуктан биз чечкиндүү аракеттерге барышыбыз керек. Бийлик менен азыркы мамилеңиз кандай деген таризде окшойт? Мен бийлик менен мамилем эч кандай. Мен бийликке керек да эмесмин. Бийликтин дагы мага азыр кереги жок. Так. Мен Кудай кааласа бирөөдөн бийлик сурап албаймын. Мага бийликти Кудай буйрса 2020-жылы эл журтум өзү берет. Эгерде эл журтум 2020-жылы бийликти берсе, добушун берип депутат кылып алып барса, ошондо анан мамлекетке иштөөнүн бир принциптерин, үлгүлөрүн көрсөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыттагы акырына чыгып калдык. Камчы Кудусаевич, бизге алгачкы жолку түз эфирибизге алгачкы конок болуп келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Сизге жыйынтыктоочу 30 секундалык убакыт беребиз, эгер калоочу айта албаган сөзүңүз болсо. Эркин микрофон. Эли журтка эркин микрофон. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шайлоочулар, урматтуу эл журтум.
Эми мен бүгүн колман келишинде эле ачык так айтып берген аракет кылдым. Мен өзү ушундай позицияны карманган саясатчы экенин билесиздер. Эч нерсени жашырбастан айтып койдум. Бирок кээ бирлерге ушул сөздөр катуу тийип калса, кээ бирлерге бир орой угулуп калса, менен капа болбоңуздар. Себеби мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн биз бардык кадамдарга барууга милдеттүүбүз. Ошол менен бирге эртең келе жаткан баардыгыңыздарды жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылыңыздар шаттуу болсун. Кудай буйруп 2020 жылы Алла Таалам буйруп элибизде тынччылык болуп, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, мамлекеттин бийлик ээлери элге кызмат кылууну күчөтсүн деген чоң ойду айтамын. Ошол эле мезгилде Кудай кааласа 2020 жылы биз элибизден колдоону чоң ийгиликти күтөбүз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздердин кээ бир суроолоруңуздарга жооп алып бере алсак, көпчүлүк суроолоруңуздарга алып бере албай калдык. Анткени телегөрүүчүлөрдүн суроолору аябагандай эле көп болду. Айып этпейсиздер. Биз болсо бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки регион телеканалынын кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар. Саламатта калыңыздар.